мен сунушум бар. Кыргыз темир жол директору сизге, жетекчисине. Мындай да, сиз эми көп эле мамлекеттерге барсаңыз керек, көп эле мамлекеттерди көрсөңүз керек, билесиз туурабы? Мен бир сунушум бар да. Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселе азыр эмне болуп жатат? Өзүңөр көрүп жатасыңар. Ош-Бишкек жолунда биздин көптөгөн жарандарыбыз авто кырсыктан жабыркап, жан берип, жана ошондой эле көптөгөн адамдар майып болуп калат да. Ушул күндө статистикага турмусак, жылына миңден адам көз жумтат, жана ошондой эле 3000-4000 адам майып болуп калып жатат да. Мен сизге сунушум да, ушундай гранттар менен жана кредиттер менен иштесеңиз, биз колдоп берсек, түндүк түштүк жолун бириктирген скоростной поезд курсак кандай болот? Келечекте. Жана ошондой эле өзүңүз билесиз, ошондо коопсуздугу толук сакталат. Жана ошондой эле арзан болот, элибизге жакшы болот. Жана ошондой эле 12 саат, 20 саат жүрбөстөн, кышында 20 саатка чейин жүрөт. 2 саатта жеткире турган. Ушул Бишкектен Баткенге чейин кылып койсок ошону. Точка-точка кылып. Ушуга силер грант алып келгиле, кредит алып келгиле, биз колдоп берели. Себеби мен бул нерсени эсептеп чыккам, 20 жылда өзүн-өзү актайт. Bir adamга 550 сом кылып койгондо. Азыр 5000 сомго чыгып кетти да учактын баасы. Таксилердин баасы өзүңүз жакшы билесиз. Ошондуктан 500 сомдон эсептегенде 20 жылда кеткен расходду актап кое турган проект бар да. Если эсептей албасаңар келсеңиздер, мен сизге эсептеп берем. Ошондой проекттерге чуркасак, биринчиден биздин жарандарыбыздын коопсуздугу боюнча жана жылына ушул жолдон канчалаган миңдеген адамдар каза болуп жатат, жана көптөгөн адамдар майып болуп калат. Ошолор токтойт беле деген ойдомун да. Буну биздин урматтуу депутаттар бардыгы колдоп берет деген ойдомун. Себеби бул керектүү нерсе. Мисалы Бишкектен чыгып точка-точка алып кетсе болот да. Мисалы Жалал Абадка, Таш көмүргө жана ошондой эле Ош Өзгөнгө, Кадамжай, Баткенге чейин кылсак, бул биз эсептегенбиз 20 жылда актай турган проект. Жана ошондой эле ГЧП кылып кыла турган болсоор 20 жылдан кийин мамлекетке калтырса да болот. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Шуну билдирип кетсеңиз. Же ойлондуңар беле ушунга чейин, же эсептеп чыктыңар беле, же проекти барбы силерде ушундай? Бар. Абек Джапарович, я полностью с вами согласен. У нас тоже такая позиция. Сейчас на данное время мы максимально хотим соединить север и юг железнодорожными станциями. И в любом случае политика сейчас нынешняя Кыргызстан-Межулу — это максимально все регионы, не только север и юга, да, соответственно, и на запад, и на восток соединить железнодорожными путями. Почему? Потому что в первую очередь это важно для наших граждан. Мы просмотрели со станции Балыкчи со станции Бишкек до станции Джалабад 311 километров. Если мы соединим этот путь, соответственно, сокращается путь до 6 часов, по нынешним 120 километров пассажирских вместе, он сокращается до 5-6 часов. Но, как вы знаете, очень большие средства нужны для строительства дороги. 1 километр в районе образно 900 до 1 200 000 в зависимости от грунта, также от самой постройки. Как вы знаете, у нас почти 70% страны это горная местность, поэтому нужны будут туннели, сооружения. Биз Тоолор районунда жашайбыз, туура. Бирок биз ошону эсептеп чыкканбыз да. 3-4 жылдар эсептеп чыкканбыз. Ошо расходдорду эске алганда 20 жылда өзүн-өзүн актайт. Ошондойду сиздер ишке ашырып алып келсеңиздер, биз колдоп берели. Алайлы. Мисалы башка мамлекеттерди карап көрсөңүз, өзү океандардын, деңиздердин түгүнөн алып өтүп турабы? Скоростной поезд жокпу? Метролор бар. Бар. Башка мамлекет, мисалы, башка шаарларга барсаңыз, жердин түбүндө жүрөт бардыгы эле. Биз жердин үстүнө кымбат деп оралбасак, биздин адамдарыбыз, жарандарыбыздын соолугу, коопсуздугу кандай болот? Ошондо салгыла, мына көлгө деле миллиондогон адамдар барат жылына, туурабы? Мисалы Баткенден, Оштон прямой кылып койсок болот, мисалы, рейстерди. Азыр бардыгы Бишкекке келет, Бишкектен көлгө барышат. Туура Жалал Абадтан өтө турган жол бар өзү, туурабы? Кыска жол бар, тез жетет. Ошондуктан кээ бир Баткенде, Ошто жашаган, Жалал Абадта жашагандар, кээ бирлери башка мамлекетке, Анталияга же башка жактарга баратат. Самолет менен 2,5 саатта жетет, кайра келет. Көлгө барыш үчүн 12 саат, 20 саат кетет, бир күн убакыт кетет. Ошондуктан мен сунушум, эске алыңыздар, ойлоп чыксаңыздар, бул биздин келечектеги
мамлекетибизге келечегине эң чоң салым кылган болосуңар. Рахмат.